Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Мен азыркы учурда Баткен районуна караштуу Көкташ айылында турам. Мушу сиздер көрүп турган айыл Көкташ айылы. Бүгүн 28 январь 2022 жыл. Өзүңүздөргө маалым болгондой, кече 27 январда дал ушул Көкташ айылында Тажикстан, Кыргызстан ортосуна бир аз чыл чыккан болчу. Ошонун негизинде биз атайын бул жерге келип, элден интервью алганы келдик. Бүгүнкү күндө абал тынч, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда чечилип жаткан мезгили, азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан мезгили. Мен ушул бүгүнкү күндөгү абал боюнча Көкташ айылынын башчысы Өсөрова Разия Өсөрова Разия, Көкташ айылынын айыл башчысы. Бүгүнкү күнү 28-числода абал тынч. Бирок кеч светти полный тажиктар атып өчүрүп таштаган. Азыр свет жок бизде. Жарыктандыруу ошо жок, свет жок эч жерде. Эч ким менен байланыша албай атабыз. Светтин жоктугунан бүт телефондор өлгөн. Турабыз. Азыркы учурда иштеп атат экен, азыр качан күйөт деген маалыматтар барбы сизде? Менде маалымат жок. Качан күйөт, качан кылат. Мен ушу элдин эле коопсуздугу, элдин тынчылыгын эле көздөп турам. Сиздер элди толук чыгарып алдыңыздарбы, эвакуация кылып? Аялдарды, балдарды. 3-5 спринтер келди. Шону менен түнгү саат 3:30 чыгарганбыз. Азыр бу жерде эл жок. Бирок эркектерибиз 100% шээрде. Аялдар гана, аялдар жаш балдарды чыгардыңыздар. Кары картаңды эле чыгардык. Жаштарыбыз, эркектерибиз бардыгы ушу жерде. Качкан жок, кеткен жок. Биз Тажиктан качпайбыз. Рахмат сизге. Кечеге болгон чырда ушул Көкташ айылындагы дал ушул үйдүн айнектерине бир-эки октор тийиптир. Мына. Бул жерге 3 ок тийген, бул жерге дагы бирөө. Assalamu alaikum kırgız elim. Аты жөнүңүз? Мен ушул жердин тургуну болом, Жолдош Самирбек. Ушул Көкташ айылында жашайбыз. Элдерибиз баары кечинде ачышып кеткенбиз, семьяларды. Анан мына жерде ачуу улам, мына жерде бөлүк, ылдыйда тажик. Мына жерлер биздин үйлөр болот, коңшулар болот. Ушул чечип берсе чоңдор жакшы болот эле. Элдин баары кышында көйгөй кыйналып, мына азыр кыйын да кышындачы. Бир уруш алдыңда кыйналганбыз эле, ал жайына эле да, тем более. Азыр мына жерде чечилбес да булчу. Ушун чоңдук чечип берсе жакшы болот элек, суранат элек, ошол.